Кутман күнүңүздөр менен, урматтуу гүл сүйүүчүлөр. Бүгүн 9 февраль 2026 жыл. Мен бүгүнкү видеодо эмне үчүн гүлдөрүңүздү базарга алып чыкпайсыз, базардан алсак болобу деген суроолор түшүүдө. Ошолорго мен бир өзүмдүн жеке оюмду билдирип, ушул видеодо камтыганча гүлдөрүм боюнча бир аз сиздерге көргөзүп өтөйүн да. Бул да болсо менин көп жылдык тажрыйбам. Гүл өстүргөн адам муну чырпыктайынан жашоого үмүт байлап буларды, мисалы үчүн мен муну эле монстерам да, карамель тайское созвездие. Буну эки эле жалбырагын мен 25 000 сомго кестирип алгам да. Тамыры жок кезден ушуга өмүр берип, жашоо берип өстүргөндөн кийин мен бул өзүмдүн бүлөм сыяктуу болуп калат. Мындайча айтканда, мен буга мээнет жасагам, канча жылдык мээнетим кетти дегендей. Анан мындан башка деле гүлдөрүмдү баарына өмүр берип, мисалы үчүн осор өзүмдүн жараткан эмгектеримен, өзүмдүн сортум десем болот. Муну чаңдаштыруудан алган, сонун сорт чыккан. Ушул сыяктуу эле сортторумдун түрү көп. Анан биз ушунча мээнет жасап алып туруп, мындайча айтканда, базарга чыгарганда бул гүлдөрүбүз кандай стресс болот, ошолор боюнча бир аз маалымат айтып бөлүшүп өткөнчө гүлдөрүмдү бөлүшүп кетейин. Алдыда жаз, буюрса сегизинчи мартка карата көчөлөрдөн гүлдөрдү сатып алып башташат да. Анан мында эң негизги ката көпчүлүгү белек катары беришет да гүлдөрдүчү. Ата-энелерине, апаларына, эже карындаштарына дегендей. Анан бизде гүл сатып алууда гүлдүн состояниясын карап, ал кийин өнүп өсүп кетеби, анысына көңүл бөлүшпөйт да. Биз гүлдөрдү мисалы үчүн качан көчөдөн сатып алса болот? Бул жөнүндө башта дагы видеолордо айткам. Качан гана биз огороддорго, короого огурцы, помидор, бадырың, башкаларды тигип баштай турган мезгил келет. Майдын башы болот бул деген. Жерге тап кирип, ысык, түнкү, күндүзгү температура бир калыпта болуп калат да, мындайча айтканда, плюсовой температурага өтүп, баягындай муздак шамалдар, муздак эмелер кетип калат. Мындайча айтканда, гүл үчүн кооптуу болгон убакыт өтөт. Анан азыр эми кээ бирөөлөр ошо февралдын аягы эле базарга сатам деп башташат да гүлдөрдүчү. Бирок алар ошол баягы бизнес үчүн соода кылып, привозной гүлдөрдү, башкаларды алып чыгышып, анан подарочный кылып сатышат да. Сыртына пакет кийгизип коюшат, бирок пакет сактабайт гүлдү. Себеби гүлдү базарга жеткиргиче дагы гүл, мисалы үчүн мен өзүмдү айтайын. Мен эмнеге базарга гүлдөрдү алып барбайм? Себеби базарга жеткиче дагы гүлдөр силкинип, тамырлары козголуп, баягы гүлгө шок болот да. Монтип эле силкей берсең адам деле башы чайкалат го, ошол сыяктуу эле бул деле тирүү жан да. Анан мындай караганда кээ бирөөлөр гүл баккан адамдар түшүнөт, жаңы гүл өстүрүүчүлөр анын баарына маани беришпейт да. Монтип чайпалып, базарга жеткичекти тамырлары козголуп, козголгон жерлерине аба кирет, анан гүл закка жейт, шок болот, стресс болот. Андан сырткары да базарга баргандан кийин гүлдөр дагы да стресс болот да, себеби бир калыпта температура жок базарда. Шамал билинбеген, өзүбүз калың кийим кийип отуруп алабыз да, гүлдөрүбүз чылаңач турат ушундай. Анан бул деген туш тараптан жел согот, сквозняк болот, билинбеген муздак шамал. Анан баягы турган жери да суук болот. Кээ бирөөлөр түнкүсүн калтырып кетет, кайра үйүнө алып баргысы келбей таштап. Түн ичинде күн суук болуп кетет. Анан кээде суугарып баягынтип базарга чыккан гүлдөр баары бир сатылат деген максатта алып чыгат дагы. Анан ал канча күн турат ал базарда ошондой стресс абалда.
башында билинбей төрөйрөт анан үйгө келгенде акырын баягындай оорулары чыгат да. Базардагы мисалы үчүн көпчүлүгүнө ачыгын айтсаң жаман көрүнөсүң. Кээде базарга сатам дегендер келсе, мен базарга саткандарга бербейм гүлүмдү. Эгер үйдөн сатсаңар макул десем, акчам алайын десем да сатпайт экен гүлдөрүн деп жаман көрүп кеткендер көп болгон. Мен өз тажрыйбаларыман, себеби мен бул гүлдөрүмдү алган адам өстүрүп, өндүрүп, рахатын көрүш керек. Себеби бул гүлдөргө канчалаган мээнеттер кетти. Анан гүл деле бул тирүү жан да, ошонун баарын билип туруп анан баягы гүлдү мындайча айтканда ошол араң өстүргөн, жоктон бар кылып өстүргөндөрүңдү өлүмгө жиберип аткан сыяктуу болосуң да, мындайча айткандачы. Эгер туура түшүнсөңүздөр, мен үчүн ошондой эле да. Себеби базарда турган гүлдөр ал баргандан кийин бир канча убакыттан кийин өлөт. Анан канчалык туура шарт климат жасап берем деген менен андай кыла албайт, базарда андай условия жок. Анан эрте гүл саткандар баягы подарочный гүлдөрдү башкаларды алып чыгып саткандар, мисалы үчүн ошол деле баягы билишет, кээ бирөөлөр билет ошондой болушуну, башка болушунучу. Бирок ошону жасап атат. Бул деле жоопкерчилик да, адамдын ар биринде жоопкерчилик болуш керек. Ошол алып аткан акчалары ошол буйрура тургандай болуш керек. Мисалы үчүн менден деле алгандарда гүлдөрү үйгө барганда ооруп башка болушу мүмкүн. Эми 10 гүл алса, 10 гүлдөн 1-2 өлдү деген бул эчтеке эмес да. Мындай себеби мен деле сырттан же бирөөлөрдөн алдырам. Мисалы үчүн 2 гүл алсам, экөө тең өлүп калат да кээдечи. Анан бул гүл ошол жактан келгичи стресс болуп келди, же болбосо турган шарт климатыбыз туура келбеди, мүмкүн биздин өзүбүз туура шарт климат жасай албадык. Аны өстүргөн адамдан көрбөшүбүз керек. Биз ошого туура кам көрө албадык. Себеби бир жашына келген гүл жапжашыл болуп, свежий келген жакшынакай гүлдөр болот. Аны биз андан ары өстүрүп, багып кетиш ар бирибиздин өзүбүздүн милдетибиз. Туура кам көрүп, турган жерин туура тандап, температураны, башкасын туура кам көрүп. Анан эми бирок базарга алып чыгып сата турганда өз убагы болот да гүлдөрдүчү. Мисалы үчүн мен айтып атпаймынбы, жана огороддорго эгин-тегин эгип баштаган убактан чыгарсаңыздар болот, гүлдөрдү базардан сатып алсаңыздар болот ошол убактан. Себеби ал убакта күн жылып калат, шамалдар да азаят. Ал эми азыр эрте жазда өзүңүздөр билиңиздер, шамал, жел, суук шамал болот да. Анан баары бир кардын ызгар сууктары болот. Шамал менен кошо ызгар шамал, илимдеген жел ызгаарын көргөзөт да. Анан эми гүлдөр үчүн бирдей температура кармап, бирдей температурада өстүрсөк, анан мүмкүн болушунча ошол стресс кылбай гүлдөрдү туура жерден сатып алып, туура кам көрсөк гүлдөрүбүздүн өмүрү узун болот. Ошондуктан баягы эртелеп эле базардан гүл сатып алгандарга, эми ал билбөөчүлүктөн алышат. Сатып аткан адамдар билет, билсе деле ошол азыр эми баарына акча табуу болуп калды. Бирок гүлдөрүбүз назик жан, булар сууктардан үшүт дегендей да. Жаш бала нарицени көчөгө чыгарып койгон менен барыбар да, кийими жок көчөгө чыгарып койгон менен барыбар. Ошон үчүн мен баягы гүлдү баалап, ошол өстүргөн адамдын мээнетин баалап, анан туура кам көрүп, туура жерде багып өстүрсө, ошол эң сонун болот да. Андан сырткары базарда гүл сатканда, мисалы үчүн чаңкап кетет. Чаңкап кетсе, бир сугарганда көп сугарып коет. Анан кургаса кургап кетет. Ошонун өзү дагы гүлдөр үчүн стресс, шок болот гүлдөрүбүз. Топурактары бир калыпта турбай, анан турган жеринен дагы
идиштин астынан да муз дагы өтүп дегендей. Мындайча айтканда, гүлдү көчөдөн сатып алууда дагы гүлдүн состояниесине карап, дени сакпы, канча күн болду ал жерде турганына, жаңы барган гүлдү сатып алсаңыздар болот да. Бүгүн эле барса гүл, анда сатып алып үйгө алып келсеңиздер анча стресс болбойт. Анан 1-2 күн туруп, кээ бирөөлөр мисалы үчүн жумалап туруп калган гүлдөрдү сатып алганда, алар ал жерде уже канча күндүк стрессти кабыл алды да. Анан мунун баарын айтып атып өзүм эле гүлдөргө боор ачып кетем да. Мен баягы эң негизгиси гүлдөр жакшы өссүн, гүлдөр барган адамдарды кубандырсын деп аракет кылып гүлдөрдү өстүрүп келем. Анан бирок ошондо дагы жаңы гүл өстүрүүчүлөрдө туура эмес уход болот, туура эмес шарттар болуп калат, ошондой болуп калат да. Анан топурактары, привозной гүлдөрдүкү торф менен келет, башка менен келет. Алардын баарын биздин климатта, биздин шартта которулуп, адаптация болгон гүлдөрдү алсаңыздар, гүлдөрүңүздөр жакшы өнүп өсүп берет да. Анан базарда сонун гүлдөп турса эле алып аласыздар, анын кийинкилигин ойлобойчу. Анан гүлдөрүңүздөр угуруп, кыйналат, баргандан кийин адаптация болбойт. Айрыкча азыркы жаздын келе убакта, баягы гүл сатып алчу убак келе электе эле көчөдөн гүл сатып алгандар ошентип кыйынчылыктарга дуушар болот. Анан гүл өстүрүүдөн көңүлдөрү калышат да. Менин гүлүм, колуман гүл өспөйт, анан мен гүл өстүрө албайм, канча гүл алсам өлүп калат дегендей элечи. Ал сиздерден эмес, мындайча айтканда, ошол турган гүлдөр стресс болуп калган акыбалда алгансыздар. Же болбосо привозной, биздин климатка көнбөгөн гүлдөрдү алып аласыздар. Подарочный болуп, баягындай эле убактылуу белек катары берилчү болуп келет да привозной гүлдөрчү. Бирок аны адаптация кылып, биздин топуракка көндүрүп, адаптациядан чыгарып кетсеңиздер, ал деле сорт болуп калып калат өзүңүздөрдө. Гүлдөрүм урук түйүптүр, мен жолтойм. Монча болуп урук түйүп атат гүлдөр. Анан бизде ошол аймактарга гүлдөрдү жиберүү башталды кыздар. Бүгүн эртең отправка. Каалоочулар заказ жазсаңыздар, биз өзүңүздөр билесиздер, сырттарын жылуулап, упаковка кылып, жакшынакай кылып салып жөнөтөбүз. Бизде кышы, жайы бир калыпта кылып, гүлдөргө мээрим берип, өзүм үчүн өстүргөндөй кылып өстүрөм. Себеби базардагы баргандар баары бир сатылат деген кыялда, баягы эме андай көңүл бөлүнбөй калат да. Ал эми күнөзканада кайсы гүл кетип калат, кайсы гүл сатылат, кайсы сатылбайт билбейсиң да. Ошон үчүн күнөзканада бирдей калыпта баарына бирдей уход болот. Күнөзканада булар чоңойгон сайын акчасына акча кошула берет дегендей. Ошон үчүн мүмкүн болушунча гүлдөрдү эрте жазда сатып алыштан карманыңыздар, кыздар. Бул бегонияларыбыз стаканда. Анан көпчүлүгү ошол мен айтылган нерселердин баарына эске алышы керек. Мүмкүн болушунча үйдө өзү өстүргөн адамдардан алсаңыздар, үй шартында өстүрүлгөн гүлдөрүңүздөр жакшы болот. Себеби биздин топуракта, биздин климатта адаптация болгондор. Көп нерсе айтайын дегем, бирок мен баягы ачык болуп айтканым менен кээ бир адамдардын кыжырына тийип албайын, баягы гүл менен иштегендердин. Бирок менин оюмду түшүндүңүздөр деп ойлойм. Сиздерге менин болгон кеңешим ошол кыздар. Ошон үчүн ар бир гүлдү сатып алууда дени сак гүлдү алууга аракет кылыңыздар. Дени сак гүл мүмкүн болушунча сатып алчу убактыларына да карайсыздар. Анан баягынтип телефон эмнегедир мутный болуп атат.
Ушул кыздар алдын ала ушул жөнүндө маалымат айтып коеюн дедим. Мынтип фуксияларыбыз буюрса гүлдөйт. Биз эң негизгиси кыштан аман эсен чыгып алдык. Биздин утушубуз ошол кыздар. Анан эң негизгиси кыштан гүлдөрүбүздү оорутпай, дени сак, моундай кылып гүлдөтүп чыгарып алган. Бул дагы өтө чоң жоопкерчилик да. Убагында сугарып, убагында температураны кармап, жарыкты туура берип, мүмкүн болушунча кошумча лампаларды орнотуп, анан гүлдөрүбүздү убагында профилактика жасап дегендей ушундай кылып гүлдөрдү кыштан чыгардык. Буюрса мынан бул жагына эми кылдырап жазга өтүп кетебиз. Бизде гүлдөрдүн түрү көп. Каалоочулар заказ берсеңиздер болот. Бул жака отправкалар башталат. Будра варигатный. Булардын да көчөттөрү бар. Коллизиянын стакандагылар даяр болду. Коллизиялар бар. Эң негизгиси гүлдөрүбүз дени сак өссүн. Гүлдөрүбүз өсүп, бизди кубандырган гүлдөр болсун. Анан биз дагы булар гүлдөгөн сайын биз дагы кубаналы. Эң негизгиси гүлдөрүбүз оорубасын, үшүбөсүн. Буюрса мына кооздуктар жакында жок болот. Муну мен кыркам. Мына башына себеби музарып чоңоюп кетти. Анан буларды кыркып, бул болсо моундай воздушный черенкование жасап койгом. Акырын тамырлары көрүнүп баштаптыр. Буюрса буларды да кыркып алам. Баарыңыздарга гүл өстүрүүдө ийгилик кыздар.